азыр эми чын айтканда кыйын мезгилди баштан өткөрүп атат Кыргызстан социал-демократтар партиясы. Мен өзүмө деле кыйын экен. Анткени бир сөздү айтып койсоң, бул жакшы экен, Жээнбековдун кишиси экен дейт. Жок, бир дагы сөздү башкача кылып айтып койсоң, бул Атамбаевдин кишиси экен дейт. Мындай эле көрүнүп турат да, баягы өткөн бийликке мактасаң, же болбосо өткөн бийликтин бир алгылыктуу иштерин айтсаң, бул Атамбаевдин адвокаты дейт. Анан бүгүнкү кишилерди мактасаң, коррупцияга каршы бирдикти мактасаң, бул Сооронбай Жээнбековдун кишиси Атамбаевди саткан киши экен дейт. Съезден кийин, эле акыркы съезден кийин билип калган, ошол эле Алмазбек Шаршенович өзү фракция депутаттарын чакырганда кимдер барды, кимдер барган жок. Андан кийинки съездге кимдер барды, кимдер барган жок. Андан кийинки саясий кеңештин мен мүчөсү эмесмин. Ошол саясий кеңештин отурумуна дагы жарымысы барып, жарымысы барбай жатканы бул ушу бөлүнүүдөн кабар берет.